Мындан ары бардык иш кагаздар кыргыз тилинде жүргүзүлөт деген талап коюлган болчу. Учурда канчалык деңгээлде ишке ашып калды? Дароо эле ачыгын айтып коюш керек. Өзү жаңы кабыл алынган конституциялык мыйзамдын талабы бар да, 5-берене, анан 10-берене. Ал боюнча сиз айткандай катуу талаптар коюлган. Бирок ал жерде бир нерсе эске алынганда, зарыл болгон учурда расмий тилде которулат. Ошого жармашып алышып эле абдан жайбаракат кетип аткандыгы мен ачык айтышым керек. Бирок муз ордунан жылды. Мисалы үчүн конкреттүү мисал келтирсек, каржы министрлиги 2022-жылы болгону 20% болсо, азыр 80%га чыгарып атышат. Мамлекеттик тилдеги иш кагаздар өлүшү. Анан дагы ушул боюнча Бишкек шаары кече абдан катуу ишти жүргүзүүнүн натыйжасында эки көрсөткүч абдан жакшы болду. Эми кагаз жүзүндө 60-70% деп бизге беришти. Бирок биздин кызматкерлер да текшерип, мониторинг жүргүзгөндө чын ошондой болгондугу. А бир жыл мурун 15-20% болчу да. Бирок дагы алдыбызда иш абдан көп. Анан дагы бир нерсеге көңүл бурушубуз керек. Бардык муниципалдык мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү деген жобо бар. Берене бар, 10-берене. Ошонубуз азыр бир аз мындай проблема түздүрүп атышат. Анткени кыргыз тес аркылуу Б1 жана Б2 деңгээлинде өтүш керек. Өзү Б2-ни өтүш керек. Ошол мына жылдын аягына чейин биз уруксат бердик. Бирок Б2 2024-жыл 1-январдан баштап абдан катуу текшерилет. Эгер дагы туура келбесе, анда ал кандай кызматкерлер муниципалдык жана мамлекеттик кызматта иштей алышат. Буга чейин текшерүүлөр жүрдү беле ошондой мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү деген? Текшерүүлөр жүргөн кагаз жүзүндө эле. Жылдын аягында баягындай бир стат отчетторду алышат экен дагы, анан ошол боюнча жүргөн. Ал эми биз болсо азыр ар бир министрликте, ар бир райондо, ар бир керек болсо айталы Бишкек шаарынын ишканалары, мекемелеринде өзүбүз барып жеринен көрүп атабыз да. Ошондон бир аз жылышуу бар деп айтсак болот да. Анан талапка жооп бербеген кызматкерлер табылдыбы? Ооба, табылды. Аларга биз өзүбүздүн пикирлерибизди айтып, мисалы үчүн мэрияга, акимчиликтерге, министрликтердин башчыларына өзүбүздүн конкреттүү баягы фамилиялар менен берип атабыз. Мындан сырткары биз жат жазуу жаздырдык. Ал боюнча дагы өзүнчө багындай стат отчетторду берип, фамилияларын берип атабыз. Эми бул жерде бир аз ыкшоолук болуп атат. Чынында эле чечим кабыл алуу бир аз инерттүүлүк болуп атат, бирок бул багытта иштер мындан ары күчөйт албетте.